сизди бир аз күттүрүп коюйм окшойт. Эрте эле келмекмин негизичи. Эртең мен турсам, атам машинамды сурабай айдап кетип калыптыр да. Эми ушунча зарыл экен, кечиндеси бирөөз айтып койсо, мен балким эртерээк туруп келе билем. Анан эми кыскасы маанай түштү да байке. Негизи Кудайга шүгүр деңиз. Маанайыңызды түшүрбөңүз. Ата бар экен, машинаны минип атат. Ата жок болсо, адам тирүү болсо экен, машинамды эмес, башыма минсе да разымын дегендер бар. Атам болсо экен деп ыйлап отургандар бар. Бул бир. Экинчиден, Байаман мырза, бүгүнкү күндө көп балдар аталарыбыздан таарынганыбызды адат кылып алып атабыз. Ата энебизге таарынбайлы. Айрыкча ата сиздин машинаңызды сизге кабар берип, сизден уруксат алып колдонуусу бул атанын адебинен. А бирок унутпайлы. Сиз машинаңыз буюм суюмуңуз менен кошо атаңыздыкы экениңизди унутпаңыз. Кудайга шүгүр дейли. Атага эч качан бир нааразы болбоңуздар. Бала кезде менин атам деп тарткылаган балдар бүгүн сенин атаңа түрткүлөп жүрөбүз. Бул да туура эмес. Дагы бир айта кетчү нерсе, баягыда бир аксакалдан сурайт экен. Аксакал, балалык кезиңизди сагындыңызбы дейт. Десе, узак бир үшкүрүнүп, суроо берген кишиге сабак болсун деп ушинтип жооп берет. Айланайын балам, балалык кезимди сагынган жокмун. А бирок балдарымдын балалык кезин сагындым айланайын. Анткени балдарым бала кезинде мени сагынып ыйлашат эле, мен келгенде мени кучактап сыйлашат эле. Азыр мурдагыдай болбой калды деп үшкүрүнгөн экен. Ошондон Байаман мырза, атабыз бар экен, Кудайга шүгүр дейли. Мына колу бутубуз бар, унаа менен жетип келдиңиз. Сиздин кечиккениңизге деле таарынган жокмун. Азыр сиз келгенге чейин китеп окуп, сабагымды окуп отурган болчумун. Айрыкча атага уф дебегиле деп Кудай Таала Куранда Исра сүрөсүндө аятында келтирет. Мисалы үчүн, мен сизге мына кагазды алайын. Мына ушул жөнөкөй кагаз. Уф деп көрүңүз. Кыймылдады. Уф десең кагаз кыймылдады. Куранда Кудай Таала бекеринен ата энеңерге уф дебегиле деген себебин айтайын. Уф десе кагаз кыймылдагандай, уф дей турган болсок, атабыз менен апабыздын жүрөгү кыймылдап кетет экен. Мына ушуну унутпайлы. Анткени өзү жебей жейдирип, өзү тойбой бизди тойгузуп, өзү кийбей бизди кийинтип, өзү уктабай бизди уктатып чоңойткон ата энелерибизге өмүр бою карызбыз. Мана ушуну унутпайлы экен. Антан кайра келген кезде ата кайда кеттиңиз эле? Болгону сизди ойлоп кызалап калдым. Жакшы барып келдиңизби деп көңүлүн көтөрүп коебуз. Машинам уят кылбадыбы, жакшы эле кызмат кылдыбы деп көңүлүн көтөрүп коебуз. Анткени Пайгамбарыбыз алейхисалам бир жума кутбасына көтөрүлгөн кезде 3 жолу амин деди. Сахабалар таң калды намаз бүткөндөн кийин. Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, жумада, кутбада ар дайым амин дебейт элеңиз. Эми мындан кийин биз да кутбага чыгып атканда амин дейлиби биз да деди. Пайгамбарыбыз алейхисалам жок. Мен кутбага көтөрүлүп жатканда Жабраил алейхисалам келип дуа кылды. Мен да дуасына амин дедим. Дуаңды кабыл кылсын, эй Жабраил дедим. Силер Жабраилди көргөн жоксуңар. Эмне деп дуа кылды? Айтайын анда окула. Биринчиси, кимде-ким 30 күндүк Рамазан айы келсе, парыз болгон Рамазан айында да ден соолугу боло туруп, эч кандай себеп шылтоо жок, жөн эле Рамазан айын орозосуз өткөрүп жүргөн болсо, ошолордун мурду жерге ышкалансын деди, мен да амин деп салдым. Экинчиси, кимде-ким менин Мухаммед деп атымды уккан кезде саллаллаху алейхи ва саллям деп салават айтпаса, анын да мурду жерге ышкалансын деди, мен да амин деп салдым. Ал эми үчүнчүсү, кимде-ким ата энеси бар туруп, ата энесинин көзү тирүү кезинде мына ошол эки инсанды ыраазы кылып, дуасын алып, ошо инсандардын ак батасын алып калбаса, тескерисинче алардан наалат алып, алардын каргышына кала турган болсо, ата энесин кыйнап, ата энесин сыздатып, ыйлата турган болсо, ошондойлордун мурду жерге ышкалансын деди, мен да амин деп салдым деди. Антан да бир хадисинде ата энеңер бейишке баруучу эки жолуңар кадырына баркына жетип, дуасын алып калгыла, тирүү кезинде ыраазы кылып калгыла деп айткан болчу. Антан байке, берген сурооңуз абдан маанилүү. Анткени менен келиңиздер, көзү тирүү кезинде сыйнайын. Айрыкча кайтар дүнүйө.
мен bir нерсени байкадым аке. Бүгүн балам деп жашайт экенбиз. Кайтар дүнү экен. Биз балам деп жашасак, балдарыбыз дагы эртең балам деп жашайт экен, атам дебейт экен. Ошондон эмне кылалы? Балдарыбызды ата энебиздин алдына каратып коюп, балам дебей, балам көрсүн деп, балдарыбыздын көз алдынча апам деп, жаным апам деп ата энеге кызмат кылалы. Мына ошону балдарыбыз көрүп чоңойсун. Ушуну көрсө гана эртең бизге да ошол мамилени кайтарат экен. Көрдүңүзбү эке? Ошондон эмне кылыңыз? Бүгүн барган кезде унутпаңыз. Буюм суюмуң менен атаңды кылсын. Ата кандай барып келиңиз деп сүйүндүрүп бир бооруңузга катып кучактап коюңуз. Макул аке? Рахмат аке. Туура айтасың негизи.